Азыркы заманда бүт кредит алышат. Кредит албасак бизнесибиз жүрбөй калат дешет. А кредитти процентсиз бербейт. Проценти жок акча берген эч банк жок. Эмне арабтардан алабыз? Же анда кандай кредит албай эле иш кылбай үйдө олтура берелиби? Же кредит алалыбы? Машаллах. Кредит албай иштеп аткан бизнесмендер да өтө көп. Адамдар айтат: "Сен канча араксыз той өткөр дей бересиң" дейт. Кантип араксыз өткөрөм мен дейт. Адамдар күлүшөт го. Араксыз той өткөрүү мүмкүн эмес дейт. Ошол маселе менен ушул кредит маселеси бирдей болуп атат. Адам эч качан ачкадан өлбөйт. Проценттин күнөөсүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Процент алуунун бир күнөөсү эркек өз энеси менен 7 рет зына кылган менен тең. Көрдүңүзбү? Арабтар дейсиз, эмне кылабыз аларды айтып? Казак эч качан процент алып, процент берип күн көргөн эмес. Казак канча кылымдан бери өмүр сүрүп келатат. Ошол кезде казактын нечен деген байлары болгон, кедейи да болгон, мыктысы да болгон, алсызы да болгон. Бирок бул нерсе сүткөрлүк үчүн берилип аткан нерсе. Макул процент алып жумуш кылсаңыз, 10 манжаңыз менен жейсиз. Бирок Аллахтын ар-Раззак деген сыпаты бар. Ал ар-Раззак, Аллах рызкы берсе, паралич адам да өлбөйт. Аллах мынага карыз, бирок мынага карыз эмес. Ошон үчүн биз ар бирибиз өзүбүздүн керт башыбызды ойлобошубуз керек. Кредит маселеси али эч кимди оңдурган эмес. Оңбойт дагы. Бир жигиттин жаназасында болдук. Ал жигиттин мойнунда 12 миллион кредит карызы бар экен. А жигиттин атасынан сурадык. Мынау жигиттин мойнунда карызы болсо, аны ким берет дедик. Негизи көмөрдө атасы чыгат, атасы өлсө уулу чыгышы керек астыга. Ошондо атасы чыгып айтты: "Мунун кредит карызы бар" деди. "Мен өлсөм да аны мойнума албайм" деди. "Кааласаңар кабырдан чыгарып алгыла. Кааласаң өлүктү алып барып үйүңө көмүп ал" деди. Ошол кредит карыз сиздин башыңызга түшсөчү, өкмөттөн алдыңбы же кимден карыз болуп эсептелинет. Балаң төлөй албаса, кабырдагы эң чоң азап биринчи карыздан башталат. Ошон үчүн туугандар, мүмкүнчүлүктүн болушунча адал жеп, адал жегизип өмүрүбүздү өткөзсөк. Бир аз гана камчынын сабындай гана бир өмүрүбүз бар. Ошол өмүрдү ыйман менен өткөрүүгө Аллах насип этсин. Билбегендерди Аллах албетте кечирет. Аллах ошондой камкор билүүчү, өзгөчө мээримдүү улуу зат. Бирок ушул нерсени билейли. Кредитсиз кантип жашайбыз деп айткандан этият болуңуз. Антип айтпаңыз. Аллах Раззак өзү. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн, бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп, сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жаңы кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.